Саламатсыздарбы? Эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Райымберди мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Сизге чейинки чакырылган коноктор сыяктуу эле менин алгачкы суроом 2018-жыл сиздин эсиңизде эмнеси менен калды? Куралдуу күчтөрүндө 2018-жылы эл аралык деңгээлде эки чоң учение болуп өттү. Бирөө антитеррор атысынын алкагында, экинчиси взаимодействие 2018 ОДКБнын алкагында. Бул балыкчыдагы биздин полигондо болуп өттү. Ал жерде 2000ге жакын аскер кызматкери катышып, аскердик техника, учактар катышып, ошол жерде биздин аскер кызматкерлерибиз, офицерлерибиз, башкаруу органдары тажрыйба алышып, коюлган тапшырмаларга, максаттарына жетишти. Бул машыгууларда Кыргызстан менен Россия Федерациясынын аскер кызматкерлери, биздин атайын подразделениябыз катышып, көпчүлүгүн ошол Кыргызстан менен Россия Федерациясынын аскер кызматкерлери түздү. Андан сырткары турак жай маселелери дагы куралдуу күчтөрүндө мамлекеттин деңгээлинде чечилип жатат. Айтып кетсем, 54 батирлүү Бишкекте үй май айында тапшырылган президентибиздин катышуусу менен Сооронбай Жээнбековдун. Андан сырткары дагы 11 чек ара объекттери баягы Евразиялык экономикалык биримдиктин тышкы чек арасында толугу менен бүттү. Төртөө тапшырылган. Азыр 7 толугу менен бүткөн. Азыр 7 дагы бекитилген тартипте ошол чек арачыларга өткөрүп беребиз. Бул комплекстер ал жерде чек ара заставалары ошол кыргыз-тажик, кыргыз-өзбек, кыргыз-кытай участкасында жайгашкан, курулган бардык шарттары менен. Ал жерде бүгүнкү талапка жооп берген заманбап техникалар, заманбап бүгүнкү ошол солдаттардын машыгуу жерлери, андан сырткары бардык эмелектер менен керектүү дагы инвентарь менен камсыздалган. Ошол сиз жогоруда айтып кеткен жанагы ученияда эгерде ошондой нерселер биздин эл аралык деңгээлде болуп калса, мисалы үчүн кошуна казак мамлекети менен же өзбек мамлекети менен болуп калса, биздин аскердин деңгээли төмөн деген ойлор көп айтылат. Биз өзүбүз ачык көрүп билбегенден кийин бул боюнча сиздин жеке пикириңиз кандай? Жок, биздин аскер кызматкерлердин деңгээли төмөн деген бул туура эмес. Ошол машыгууларды айтып кетсем, мен эки машыгууда эл аралык байкоочулар да келген ал жерге. Жогоруда айткандай, ОДКБнын курамына кирген өлкөлөрдүн коргоо министрликтеринин өкүлдөрү келген, чоң жетекчилери. Алардын баардыгынын берген баасы боюнча ошол биздин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматкерлеринин биздин бөлүктөрдүн даярдыгына чоң баа берди да. Алар көрүп ушунчалык. Андан сырткары ошол биздин офицерлер атайын башкаруу органдары дагы пландаштырып, тапшырмаларды койгону, көзөмөлгө алганы, указанияларды бергендиги, техниканы, учактарды, башкаларды колдонгону боюнча өтө чоң бааларын беришти. Даярдыгы жакшы деп. Бул мындай машыгууларды биз ар дайым өткөрүшүбүз керек. Эмне дегенде, мына бардыгыбызга белгилүү дүйнөдө кандай абал болуп атат. Сирияны алып келсек, Афганистандын түндүгүндө дагы биздин коңшулаш Тажикстан менен болгон чек арада дагы абал жакшы эмес. Биз ошондуктан ушундай машыгууларды өткөрүп, андан сырткары кыргыз-тажик, кыргыз-өзбек ошол багыттагы участкаларда жайы менен май айынан баштап, пограничный перевалдар ачылгандан баштап, мамлекеттик чек ара кызматы менен бирдикте кургактагы аскерлердин, улуттук гвардиянын атайын аскер топтору, ошол жакта баягы разведно-поисковый действие деп коебуз, ошондой комплекстүү мероприятияларды ошол багытта өткөрдү. Булар жайы менен ошол жакта болуп, азыр кеч күздө аларды кайра пограничный перевалдар жабылгандан кийин биз кайра ылдыйга аскер бөлүктөрдү алып келдик. Ошондой эле иш аракеттерди эмки жылда жүргүзөбүз. Андан сырткары биздин ошол ОДКБ, ШОС коңшу өлкөлөр менен бирдикте маалыматтарды алмашуу дагы, кандайдыр бир маалыматтар болсо, ошолорду алмашуу боюнча дагы
бир топ жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, жакында Сириядагы согуш токтоду десек да болот. Бүгүнкү күндө ал жер тазаланып, элде бир бейпил жашоого аракеттерин көрүп, бузулган үйлөрдү кайра куруп жатат деген маалыматтарды берип жатышат. Мунун негизинде ушул бардыгы программа менен кетип жатат. Сирияда согуш бүткөндөн кийин акырындап ушул Орто Азия чөлкө менен жылышы мүмкүн деген сөздөр айтылды эле. Бул жагымсыз кабар силерде барбы же жокпу? Биз бардык бүгүнкү жаңы коркунучтарга, чакырыктарга даяр болушубуз керек. Бизге белгилүү, муну бардыгы билет, маалыматтар бар. Ошо Сирияга тилекке каршы биздин Кыргызстандын жарандары да ал жака чыгып кеткендер бар. Алар кайтып келиши мүмкүн. Ошондуктан бардык тиешелүү органдар менен комплекстүү иш-аракеттерди алып барып, чек араны бекемдеп, кошумча дагы мероприятияларды жүргүзүп, тиешелүү органдар менен биз ар дайым коркунучтарга даяр болуп, ошол коркунучтарга туруштук бергенге жумуштарды жүргүзүшүбүз керек. Дагы бир бүгүн биздин мамлекетте орчундуу суроолордун бири бул биздин көрүүчүлөрдүн ата энелеринен дагы келип түштү эле. Биз армияга балдарыбызды солдат болгонго ишенип жибергенге көп ишеничибиз жок. Анткени акыркы жылдары өз өмүрүнө кол салуу, солдаттардын өз өмүрүнө кол салуусу күчөдү деп айтышат. Бул боюнча кандай чаралар көрүлүп жатат, же болбосо ошо болгон окуялар боюнча эмне айтып бере аласыз? Азыркы бүгүнкү күндө акыркы жылдары мен айтып кетем, акыркы жылдары кызматка, аскер кызматка кетем деген биздин жаш уландардын саны көбөйдү. Бир орунга 3-төн 4төн жаш улан ошо аскер кызматка барам деп. Аларды биз барлык жагынан физподготовкасын текшерип, моралдык жактан текшерип, дагы башка жактан текшерип, анан кийин кабыл алып атабыз аскер кызматына. Андан сырткары аскердик кафедралар болгон, аларды дагы жойгонбуз. Ошондуктан бүгүн 25% аскер кызматкерлери срочный службага жогорку билим менен келип калды. Ал балдарда жогорку билими бар, баягы бардыгын көргөн, түшүнгөн, анан 11-9 класс бүтүп келген, мектеп бүтүп келген балдарды өзү менен тартып, алар көп нерсеге үйрөтүп атат. Андан сырткары биз бүгүнкү күндө баягы дедовщина деп коебуз го, ошону токтотуу максатында бир подразделенияны, бир бөлүкчөнү бир призыв менен комплектовать этип атабыз, толуктапчы. Баягы 2 призыв бир жерде кызмат өтөбөйт, бир подразделение. Ошондуктан баягы солдаттардын ортосунда болгон дедовщинаны толугу менен токтоттук деп мен айта алам. Ал эми убагында дедовщина болуп, убагында ошол кызмат кылып жүргөн мурун солдаттар азыр контрактниктери бар, кээ бирлер прапорщиктери бар, кээ бирлер даже офицер болуп калгандары да бар да. Ошолордун арасында кээ бир убактарда мындай окуялар болуп калып атат. Андай окуя боло турган болсо, биз катуу чаралар көрүп, иликтөөлөр жүргүзүп, эгерде ошол жерде состав преступления болуп, дагы башка нерселер боло турган болсо, тез аранын ичинде материалдарын аскердик прокуратура өткөрүп берип, аларга карата катуу чечимдер кабыл алынып атат. Эгерде ошол жерде командирлердин күнөөсү болсо, аларга карата дагы чаралар көрүлүп жатат. Мен салыштырмалуу айтып кетет элем. Бизде статистика, бардык анализдер бар. Мурунку жылдарга салыштырмалуу жок эсе баягы суицидте өзүн атып, өзүн асып алгандар жок эсе. Мисалы үчүн быйыл Кудай сактасын 2018-жылы бир дагы солдат срочник суицид совершать эткен жок. Ал эми баягы каза болгондор бар, аскер кызматкерлердин арасында. Булар баягы ооруп, анан кийин ДТПлар көп болуп атат. ДТП өзүнүн личный автотранспортунда же таксиде кетип атып ушундай каза болуп калгандар бар. Өзүн мындай атып, өзүнө кол салып мындай болгон окуялар куралдуу күчтөрүндө срочниктердин арасында болгон жок. Райымберди мырза, мисалы үчүн мен өзүм эле ошо чек арадан өтүп бара жатканда башка кошуна мамлекеттердин чек арадагы салынган имараттары, алардын солдаттардын кийимдери, алардын өзүнө ишенимдүү турушу башкача элес калтырат дагы. Ал эми биз тараптагы ошо мекен чек араны коргоочулардын кийим кечеси, өздөрүнүн абалын карасаң деле бир аз бир көңүлгө толбогондой сезиле берет. Ошол бизге дагы жаңыртып, жаңы имараттарды салуу, чек араны бекемдөө деген нерселерге бизге өкмөттөн көңүл бурулуп акча бөлүнөбү, же бир кезде бөлүнгөн боюнча эле ошол дагы деле
эле турабы эски боюнча? Жок, сөзсүз түрдө. Мен жогоруда айтып кеттим, ал баягы Пландар барбы ошондойду салыш керек? сөзсүз түрдө. Мен жогоруда айтып кеткен баягы 11 объект бул баягы Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде Россия тарабынан бөлүп берген каражатка салынып толугу менен бүттү. Ал жерде бардык шарттары бар. Бул баягы тышкы чек-арада Кыргыз Өзбек, Кыргыз Тажик, Кыргыз Кытай участкасында. Ал эми былтыр мурдагы жылдары могул Кыргыз Казак участкасындагы атайын көзөмөлдөө өткөрүү жайлары бардыгы жаңыланды. Жаңы ошол жердеги имараттар салынып, бардык шарттар ошол жерде кызмат кылган чек-арачыларга түзүлүп, жаңы аппаратуралар, компьютерлер да тиешелүү баягы техник средства, пограничный контроль, охранный границ деп коебуз, ошолордун баардыгы коюлган. Баягы аскердик формасы боюнча дагы өзгөчө көңүлдүү ошол көзөмөлдөө өткөрүү жайларына биз бурабыз. Эмне дегенде өзүңүз айткандай, бул мамлекеттин күзгүсү. Биздин ошол жердеги чек-арада турган солдатыбызды көрүп, анан мамлекетке биздин меймандар, туристтер кирип келишет. Ошондуктан ал жерге биз бул жагына дагы көңүл буруп, тиешелүү тапшырмалар коюп, алар менен сабактарды өтүп, өзүнүн ошол чек-арада кантип алып жүрөт, кандай ошол чек-арадан өткөн жарандар менен сүйлөшөт, эмне болуш керек, ошолордун баардыгы боюнча тиешелүү жумуштар жүрүп жатат. Кээ бир жерде кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Ал кемчиликтерге карата тиешелүү чараларды чек-ара кызматынын жетекчилиги тарабынан жумуштар жүрүп жатат. Болгон ушул ашыкча сөздөрдүн баардыгына чекит коюп кетели. Ушул эски жыл менен баардыгы унутулуп, жаңы жылда мүмкүн дагы жаңы көп жакшылыктар болот. Дагы бир ушул бир жагымсыз нерсе бар, коомчулукта айтылган. Биздин солдаттарга, чек-арадагы солдаттарыбызга Америка Кошмо Штатынын солдаттарынын эски кийимдери жөнөтүлөт, алар ошолорду кийет деген сөздөр айтылат. Мунун чындыгы барбы же жокпу? Бул туура эмес маалымат. Буну атайын тараткан. Бүгүнкү күндө биздин армиябызда генералдан баштап акыркы солдатка чейин аскердик кийимибиз, формабыз бирдей. Бир дагы өзүнүн ошо званиясы башкасы менен айырмаланып турат. Өзүнүн баягы түсү, атайын бул президенттин указынын негизинде бул форма киргизилет. Ошондуктан бул туура эмес маалымат. Мен айтып кетет элем, мурунку жылдарга салыштырмалуу азыр бирдей форма болуп, өзүбүздүн атайын коргоо иштери боюнча комитетинин аскердик ательеси бар. Ошол жерде баардык армияда кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерге ошол жерде тигилип берилет. Баардыгы мына биздин мен кийип турган форма дагы ошо өзүбүздө тигилген. Ал жерде повседневный форма, парадный формабыз бар, полевой форма деп коет. Анын баардыгын ошол өзүбүздө тигип жатат. Сөзүңүз туура. Анткени биз бирөөлөрдүн эски кийимин кийсек туура эмес болуп калат го. Анткени бүгүнкү күндө Россияда, СНГда толук эле кыргыздар өз колдору менен тиккен, биздин жарандар тиккен кийимдерди кийип жатып, анан кийин бул сөздүн калп экени жакшы айтылып кетти. Сөзүбүздүн аягында Райымберди мырза, биз мына бүт келген конокторубуздун баарына эле берип жаткан өзүңүздүн жеке үй бүлөңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Анткени сиз деген ушундай куралдуу күчтү башкарып тургандан кийин сиздин үй бүлөңүздө баары жакшы болсо, коломтоңуз ар дайым жылуу болсо, сиздин көңүлүңүз ток болсо, биз дагы бейпил уктап, эл дагы ишенимдүү болот деп ойлойбуз. Ошол жөнүндө азын алак маалымат берип кетсеңиз. Мен өзүм 1974 жылы Нокен районунун Бүргөндү айылында төрөлгөм. Менин келинчегим Майлы суу шаарынан болот. 1978 жылкы. Биздин 3 уулубуз бар. Чоң уулум 2-курста Бишкек шаарында университетте окуйт. Экинчи уулум Кудай буйруса 2019 жылы 11 классты бүтөт. Үчүнчү уулум азыр 4 жашта садикке барат. Ошо экинчи уулум офицер болом деген сиздин жолуңузду жолдоп максаты бар. Кичи уулум азыр айта элек. Кичинекей. Маегиңизге чоң рахмат. Абдан жакшы маек болду. Мындан келди биздин солдаттар, биздин чек-арачылар өздөрүнө бек ишенимдүү, биздин кыргыз эли тынч уктаса болот. Биздин бир эле Кудайдан тилегенибиз бизди жаман нерселерден, сырттан келген, айтпай келген душмандардан сактасын. Ал эми биздин жигиттер Манастын тукуму деп өздөрүн бир абдан бийик сезген, дуктарын бийик көтөргөн солдаттар, мен ойлойм, алар дайыма чепте бек турат деп. Рахмат.
Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.